Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, ардактуу Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандезler амансыздарбы? Биз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн биз ноокаттабыз, тактап айтканда Насирдин Исанов айыл өкмөтү Чештөө айылында Мелис саяпкер чабандездин үйүндө турабыз. Экрандан алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюуну унутпайбыз туугандар. Биз чыгарылышыбызды баштадык. Мына кара атта Мелис бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Жакшы аттарды чыгарып жүрөт. Кызыл кепкада атка кызыл пайпактарды кийгизип алып Мелис атын көрсөтүп берет. Мына бизден алыстабай туруңуздар. Өзүңүздөр баа бересиздер ат жакса. Мелис, ассаламу алейкум. Бүгін кара ат экен да жаныбар бул чыгарышта. Саламат, иштер жакшыбы? Ушул ат чыгат бүгүнкү чыгарышта, Кудай буйруса. Бүгүн подсвет го, кепкалар, аттын пайпактары менен. Постоянно кызыл кепка да биз. Кызыл кепка. Кызыл кепкада Мелис экен бүгүнкү чыгарылышта. Эми Мелис биз чыгарылышыбызды баштаганда эле мурунку бир жума мурун тартып кеткен ат тууралуу маалыматты береми. Ягуар деген ат чыгардың эле. Кандай болду? Каяка кетти? Анан бул тууралуу бересиң. 10 мүнөттө кетти ол. Таласка 5-5ке чапкан балдар алды ошо. Командага кеттиби? Командага. Таластын командасына 5-5ке. Көкбөрөгө алып турду командага. Ягуар кетти. Булчу бул. Şu geldi mi? Frangel. Франкель. Frangel. Франкель деп коюп койдуң атты. Ооба. Ошондой атка ошо атты көрдүм эле, аябай чуркагандар, жакты мындан чуркаганлары, аттын тездиги. Ошондой Франкельге окшош сыпаттар барбы? Ошого окшоштуруп койдум. Ошого окшоштуруп Франкель деп коюп койдуң. Ооба. Эми бул өзүң айтчы, жашы кандай бул аттын? Жашы мына көрөбүз, жашы жаңасы. Жаңасы. Ооба. Сайылык. Үстүн сайлак. Ооба. Агин сайда. Астын сайдыр, Жаңасы. Аттын породасы кандай эми? Породасы энеси Карабайыр, атасы Данчак. Карабайыр, атасы Данчак. Ооба. Смесь. Ошондо кайсыл жер? Местный эле жылкыбы? Местный жылкы. Мына экрандан алыстабай туруңуздар. Эми калган азыр дене мүчөлөрүнүн 4 казыгыны көрсөтөбүз. Бааларын айтат Мелис. Мелис бою канча чыгат экен аттын? 1.60 плюс да. 1.60 плюс, 1.60тан жогору. Килосу менен. Плюс да. Аттын мына дене мүчөлөрүнүн 4 казыгы тазабы, жейиштеричи. Ден соолугу Мында айланып тартып коеюнчу. Турушу таза баржа. Ат нерде табырос турат? А деген, А деген табыросы. А деген табыролуу экен. Бул жака кайтара берем. Аттын эми нелерин көрсөтөсүң? Көрүңүздөр. Чабып дагы көрсөтүп бересиң. Ат не? Куугазы эле мындай какпашпы ат? Даярбы? Таамай. Токто туруп жемге өттү. Жемге өттүбү? Багылып, сууту келе элек деген аттардан эмеспи? Конти багылып, токтотулуп багыр элек. Ат таза болчу. Аттын чуркаган жеңилдигин дагы көрсөтүп бересиң. Жеңилдигинен Кайтарчы анда ошо кайдап, каягына чабасың. Мына ат күлүк экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Франкель деди. Чаңытып эле кетти. Күлүктеш керек чынында. Ар бир жигитке ушундай аттар насып кылган болсун. Оздош ордунда павроты Франгел. Франкелдин эле өзү. Кыймыл аракеттери. Кыймыл аракеттери. Поворотун көрсөтчү, поворотторун дагы бир көрбөйлүбү? Эки жакка. Өтө тез. Ордунан дагы кое берип койчу, мында кое бергенин көрүп коелу. Франкель экен. Көрдүңүздөрбү туугандар? Эми баасына токтолобуз. Каяка кетти? Дөңгө кеттим.
Аңдаңды карабай такшайтат. Жоқ. Дөңгеле карабай да. Жылоны қарасаңыз, жылоны. Жаны жылоосунда экен аттын ама. Аттың жылосы жағатта маға. Жыло да бар жоқ. Эми Мелис бул Франкелдин баасын канча дейсиң эми? Баасын өзім мындай жақын эле коем, ол баягында акча. Сен аны кереги. Сатыш максат. Максат жакшы атты бирөөгө сатыш жакшы алып келиш. Кайра ордуна. Баасы канча ошондо? 2700. $2700. Кем болот? Кем базарга кирсем эле ушулар ошо сен айтат, өзүңүз тартып атасыз. Базар баасын эле. Жакшы жок базарда, мен базардан албадым муну. Муну баг үйүнө барып, атты көрүп, мына жылоолорун көрүп, анан Аттын айыбы жок, кыскасы 2700 франкел. Ошондо бул менен кошуп кайсы эме чыгат дедиң эле? Үйдө баягы шторм кахраман линиясы бар. Кахрамандын линиясында өзүңүн Шерой деген тай бар го. Шерой. Ошону кошуп чыгарасың. Биринчи номерде ушул Франкел болду туугандар. Жакса экранда көрүп турган номерлер менен байланышыңыздар. Эми бизден алыстабай туруңуздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Экинчи номерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми экинчи номерди байкап туруңуздар, өзү айткандай эле Кахрамандын линиясынан экен. Ушул тай экен экинчи номерде, бул дагы Мелистен энчиге алдым деген өзү. Мен токтотчу муну, токтой, ойноп калыптыр го. Бар бала да. Жок, адамга өзүнө барганга жоош. Колго жоош эле. Мындай унасы жок. Тишинен баштасак. Тишинен баштайлы. Тиши коман. Мында чыр. 2 жашар. Бул ошондо Кахрамандын линиясы болсо, Кахраман линиясы дедиң, Өзүбүз барып келебиз Бишкекке. Бишкектен чүйдөн алып келингенби? Көз Каңзавод линиясы. Ошондо кайсыл ат эле бая Кахрамандын балдары? Штормдун линиясынан. Штормдун линиясынан. Ошонун үкелери болуп кетеби ошондо? Үкелер ошонун линиясына карап алганбыз. Атактуу Көкбөрүнүн жылдызы Штормдун үкелеринен экен да. Линиясы. Түстөрү, кабактарында байкаңыздар. Элис муну энчиге алдым деп атпадың эле? Көп адам келип сат деп азыр. Стройка кылып сатууга койдук. Таканы кактырыпсың. Бизде таш бияк билес коштук калатып, буна койсак. Ташыркап калабы? Ташыркайт, анан ташта кичине мени үйрөтүп койгон. Минта үйрөтүп койдуңбу? Жеп ичи эми мына ден соолугу териде турат жаныбардын. Наракка токтоп, ушундай туруп. Мындай жамбаштардын соруларын үстүлөрүндө көрүп коелу. Бирок үстү толодой го. Үстү толо баягы мындай мойния мынака. Шторм жолдо калат. Сени көтөрүп кетем дейт го Мелис бул. Минилек тамда жылоосун карап. Жылоону. Болду эми. Бул эми таяр экен да, үйрөтүлүп. Ошондо буга кайманат коюлган эмеспи? Шерой деп койдум. Шерой деп коюп койдуң. Ооба. Бирок башы мындай оттай экен, Баш. Чапкаяк бар келген да. Ич мындай туртказуу таза иш жеринде эме дефект эмелери жокпу? Анан кармак неткенге жоошуна тайчы. Колго жоош. Мына. Жоош. Энчи тайыңы Кахрамандын линиясыны эми Мелис баасыны канча дейсиң муну? Баасын боло турган лекин. Өзүм ошого жакын келген Бишкектен барып өзүм жүктөп келишим мен азыр буга. $2000. Az $5000 мындай десем, бу тайды мындай деп атат дейт. Өзү тайды билишет да. Билгендер, баалагандар алат. Мына Кахрамандын линиясында экен, жашы кунан $2000 деп айтылды туугандар. Эми номерлерин кайталап койсоң. 79 000. 0779 менен 03 номери менен байланыша бересиздер. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктадык. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Саламатта калыңыздар.